Сага жактыбы кет менен? Иә. Кеп жактыбы? 23 жаштагы 3 баланын энеси Айжан Абалованын чүрпөсү мындан 1,5 жыл мурда Оорабалда онкология ооруканасына түшкөн. Эненин айтымында баласынын денеси бир тарапка кыйшая баштаган. Ысык көлдө дарылай алышпагандан улам бул жака келүүгө туура келгенин айтат. Бишкекте дарыгерлер баланын башында шишик бар экенин билдирген. Учурда бөбөк 3,5 жашта. Абалы жакшы, бирок дагы деле дарыгерлердин көзөмөлүндө. Диагнозун ошо немеге бар тартсак башында бар деди, баланын башында бар деп. Аны ошол көбүнчөсүн ошо эме болуп калды, бир жак капталы кыйшайып, эметпей калды, көздөрү да кыйшайып кетти. Ошо баланын башында бар деп ушинтип айтышты. Аны азыр жакшы эле, анан көбүнчөсүн момундай күн ысыкка көп чыкпайт. Бизде болсо башым деп эметип алып, ошо күн ысыкка көп чыгарбайбыз. Минтип Борбордогу балдар онкологиясына кайрылгандардын саны күндөн күнгө арыбып барат дешет дарыгерлер. Бөлүм 35 орунга эсептелген болсо, учурда 37 бала дарыланууда. Кээде бейтаптар көбөйүп, алардын саны 50-гө жетет. Жылына болсо 450-гө чейин бала медициналык жардам алат. Алардын 200-дөйүнө биринчи жолу диагноз коюлат. Буга жашоо шарт, экология, тамак аш сыяктуу факторлор себеп дешет дарыгерлер. Бул балалардын абалы менен таанышуу үчүн бүгүн мамлекет башчысы онкология борборунун балдар бөлүмүнө келди. Бөбөктөрдү бүгүнкү балдардын коргоонун эл аралык күнү менен куттуктап, алып келген белектерин тапшырды. Температура. Да, девочка еще начало лечения. Начало. Балдар оорганча. Күнүбүзгө белек. Ошондой эле президент балдар менен эстеликке сүрөткө түштү. Кичинекей бейтаптардын бири кыргыз гимнин аткарып берди. Күндөй бер, ысы бер, көз тагдырым колунда. Алмазбек Атамбаев балдардын онкология жана гематология бөлүмүнө 5 миллион сомго сертификат тапшырды. Мамлекет башчы мындан кийин дагы балдарга жардам берүүнү уланта берерин билдирди. Маалыматтар боюнча бул каражатка жаңы керебеттерди, эмеректерди алуу менен бирге аталган бөлүм кеңейтилип, реконструкцияланары белгилүү болду. Условияларын жакшылап деп операционный палата интенсивный терапия вот атайын ошого жумушай турганга, анын ошонун ичине оборудование сатып бергенге бөлүнгөн акча. Бул ремонт качан башталат деп билбейбиз. Бар тең мыйзам чегинде болот. Бул тендер өткөрүлөт, анан кийин балдар үчүн эң жакшы фирма тандалат сапаттуу жасаш үчүн. Мамлекет башчынын бул берилегине ыраазычылыгын билдирген саламаттыкты сактоо кызматкерлери жакынкы жылдары атайын клиника ачууга ниеттенишүүдө. Учурда көп тармактуу оорукананын долбоору даярдалууда. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, НТС.